Бул базар эмес, Анкарадагы Остим өндүрүш аймагы. Кыргыз ишкерлери Турциянын орто жана чакан өнөр жай соода борбору менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анын курамына 5200 ишкана кирип, алар товарлардын 190 түрүн өндүрөт. Бул товарлар дүйнөнүн 17 өлкөсүнө экспортталат. Бизде да ушул өңдүү модельдерди Кыргызстанга түзүп, орто жана чакан ишканаларды колдонсок жакшы болмок дешет Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү. Түркияда бул система соода менен өнөр жайды өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Ага мүчө болгондор бардык жагынан коргоого алынат. Ошондой эле орто жана чакан ишканалар өндүргөн товарлар көргөзмөгө коюлуп, кардарлар ал жерден товар менен таанышып, сатып алууга жакшы шарт түзүлөт. Системада мамлекет ишкерлерге жакшы жардам берет. Текстиль, эмерек, майда бара техникалардын запастык бөлүктөрүнө чейин өндүрүлүп, алардын көйгөйлөрү да бир жерде чечилет. Ишкерлер биргелешип иш алып барганда гана өнүгүү болот деп эсептейбиз. Түркияда бул ишкерлерге түзүлгөн жалгыз шарт эмес. Мындан тышкары орто жана чакан ишканаларды колдоо боюнча Коскеп аттуу борбор иштейт. Ал ишкерлерди өнүктүрүү үчүн жылына 370 миллион долларга жакын каражат бөлүп берет экен. Ошондой эле алдын ала акча төлөтпөй, ишкананын келечектүүлүгүнө карата жардам көрсөтөт. Мындай колдоо күрөө жана алган насыянын үстөгүн төлөй албай кыйналган ишкерлерге бир топ жардам берип келет. Түркияда бул моделдер эбак түзүлүп жолго коюлган. Бул тажрыйбаны биз деле өзүбүзгө алсак болот деген пикирлер айтылды. Негизи өнүгүш үчүн ишкерлер биринчи эң олу биригиш керек экен. Баягы биздин аракетибизди бириктирип, ушундай өндүрүш зоналарына айланып, анан ошондо гана ийгилик болот, ошондо гана экспорт дагы көбөйөт экен да. Анан биздин ишкерлерибиз бүгүнкү күндө Түркия менен болгон ортодогу мамилени, кызматташууну жаңаладык деп айтсак болот. Себеби көп узун мөөнөттөн бери ушундай чоң бир делегация Түркияга келе. Остим соода аймагында аскердик коргонуу багытындагы стратегиялык товарлардан тартып, медициналык жабдуулар, ошондой эле техникалардын запастык бөлүктөрүнө чейин сатылат. Чет өлкөдөн атайын келип, ушул жерден буйрутма берип жасаткан учурлар да бар. Айрым ишкерлер өлкөгө керектүү техникаларды арзан баада жардам катары сатып алуу боюнча план түзүп, түрк ишкерлери менен дарек алмашууга жетишти. Жалал Абад областынан келген өкүлдү айына жетпей төрөлгөн ымыркайларды жаткырууга багытталган вакуум кызыктырды. Мени кызыктырганы биздин ушул оорукана мекемелерибизде, төрөт үйлөрүндө ушундайлардан болсо жакшы болмок. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан bunday оборудованияларды бардык жердеги региондогу төрөт үйлөрүнө жеткирип берүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Бирок буга ушу ишкерлер бир аз дагы жакшы карап, көңүл бурушуп, ушуну жетиштиргенге салымдарын кошсо, абдан жакшы болмок. Андан тышкары биздин ишкерлер түрк бизнесмендери менен бетме-бет сүйлөшүп, сунуштарды кабыл алып, алар менен жакындан таанышууга шарт түзүлдү. Бизден барган ишкерлердин арасында Төө Буурчак менен алектенгендер да бар. Алар фасолду жогору баада сатууга сүйлөшүү жүргүзөм деген үмүттө барган. Бирок бул багытта иштеген адамды жолуктура албаптыр. Сураштырып жүрдүк, бирок бүгүн бул форумга инвесторлор, бизнесмендер келген жок түрк тарабынан. Анан эми өзүбүзгө тийиштүү кагаздар бар экен, ошону толтуруп кетип баратабыз. Мен ойлойм, эгерде кызыккан кишилер болсо, бизнесмен болсо, кайрылат го деп турам. Негизи түрк ишкерлери Кыргызстандын айыл чарба продуктыларын сатып алып, кайра иштетүүгө кызыктар. Бирок аларда биздеги инвесторлорго түзүлгөн шарттар тууралуу маалыматтар жок. Мындан улам эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү төмөн деңгээлге түшүп кеткен. 2015-жылы Кыргыз-Түрк соода жүгүртүүсүнүн көлөмү болгону 232 миллион долларды түзгөн. Бул өтө аз дешет экономисттер. Мындан улам быйыл бул көрсөткүчтү 1 миллиард долларга чейин жеткирүү пландалууда. Эми өлкө Евразиялык экономикалык алкакка кирген соң бул маселе жолго коюлат дешет ишкерлер. Себеби биздин өлкө географиялык жактан ыңгайлуу шартта жайгашкан. Түрк ишкерлери биз аркылуу Кытайга, Казакстанга, Россияга өз товарларын сата алат. Ошондой эле биргелешип айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү мекемелерин түзүү боюнча сүйлөшүүлөр болду. Кыскасы иш-чара бир катар мүмкүнчүлүктөргө жол ачты. Эми муну жерде калтырбай пайдалануу өкмөт мүчөлөрүнүн жана ишкерлердин колунда. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС, Турция.